Эсептин чыгарылышын көрөрдөн мурда өз алдынча чыгарып көрүңүздөр. Ошондо сиздер эсептин канчалык деңгээлде татаал экенин биле аласыздар. Эң эле көп ката кетирген жер ушул биринчи кашада. Ушул кашаны чыгараарда көп окуучулардын баары тең эки түрдүү ката кетиришет. Биринчи ката алгач тамыр астында экини квадратка көтөрөт. Тамыр астында экини квадратка көтөрсөк бизде квадрат менен бул кыскарып кетет дагы, кыскасы экиде чыгат. Кошулган дейт дагы тамыр астында үчтү квадратка көтөрөт. Тамыр астында үчтү квадратка көтөрсөк жөн гана үч чыгат. Же болбосо мындай деле квадрат көтөрсөңүз болот. Үчтүн квадраты 9, тамыр астында 9дон 3 чыгат. Же болбосо кыскартканды билсеңиздер, мынтип деле кыскартып квадрат көтөрсөңүздөр болот. Ушинтип дагы могул биринчи кашадан 5 деген жооп чыгат дейт. Бул жооп туура эмес. Так, экинчи ката. Тамыр астында 2 менен тамыр астында 3'tү кошот. Ошондо тамыр астында 5 деп айтышат. Анан аны квадратка көтөрүп коюшат. Тамыр астында 5'ти квадратка көтөргөндө жөн гана 5 чыгат дейт дагы, биринчи кашадан 5 чыгат дейт. Бул дагы жообу туура эмес. Эки жообу тең туура эмес. Андай кылып көтөргөнгө болбойт. Жана могул тамыр астында 2 кошулган тамыр астында 3 эч качан кошулбайт. Ошону эске алып коюңуздар. Эми эгерде андай болбосо кандай кылып чыгарабыз? Муну кыскача көбөйтүүнүн формасы менен чыгарышыбыз керек. Азыр себебин да далилдеп берейин, эмнеге ушул кыскача көбөйтүүнүн формасы менен чыгарыш керек деген. Плюс 2ab плюс b квадрат деген формага салып чыгарышыбыз керек. Азыр мен жөнөкөй эле тамыр эмес, мындай эле мисал менен келтирейин. 1 кошулган 2 анын квадраты деп коелу. Эгерде биз сиздердин оюңуздар менен чыгара турган болсок, 1'дин квадраты кошулган 2'nin квадраты деп ар бирөөнү квадратка көтөрүп чыгара турган болсок, бул жактан эмне чыгат? 1'дин квадраты 1, кошулган 2'nin квадраты 4 чыгат. Барабар экөөнү кошсок 5 чыгып атат. Эгерде ушундай эсептеле турган болсо, 5 деп жообун бере атасыңар. Чындыгында кандай эле 1'ге 2'ни кошо турган болсок, бизде 3 чыкмак кашанын ичи. Аны квадратка көтөрмөкпүз. Анда 9 чыгып атат. Эми карасаңыздар, бул жакта 9, бул жакта 5 чыгып атат. Эки жакта эки башкача жооп чыгып атат. Демек, бул 5 туура эмес экен. Мындай эч качан чыгарганга болбойт. Ошону эске алып коюңуздар. Эми кандай кылып чыгарабыз? Экинчи жолу мисалы 9 чыгыш керек болуп атат. 9 кантип чыгарылат эгерде биз ичин кошпой туруп квадрат көтөрсөк. Мынакей бул формулага салабыз. Бизде азыр а кошулган b деген жагы 1 кошулган 2 деп турат. Демек, биринчисин квадрат көтөрөткөнбүз, 1'дин квадраты кошулган 2 деп турат. Көбөйтүлгөн a деп турат. Анын ордуна бизде 1 турат. Көбөйтүлгөн b деп турат. B'нын ордуна бизде 2 турат. Кошулган b'нын квадраты. B'нын квадраты 2'nin квадраты болуш керек. 2'nin квадраты. Барабар 1'ди квадратка көтөрсөк 1 кошулган бул жактарды көбөйтүүлөрдү аткарсак 4 чыгат. Кошулган 2'nin квадраты 4. Эми муну баарын тең кошуп көрүңүздөр, канча чыгат? Туура 9 чыгат. Демек, биринчи менен экинчи жооп туура келишип атат. Демек, ушундай кылып чыгарышыбыз керек экен. Эч качан өз-өзүнчө кошуу жана кемитүүдө кашада турса, ар бирөөнү квадратка көтөрүп туруп, кошуп же кемитип койбойбуз. Эч качан андай кылганга болбойт. Эми биздики башка каша болчу, ошондуктан ушул кашаны бул формада жазышыбыз керек. Мынакей анын ордуна бизде тамыр астында 2, б'нын ордуна тамыр астында 3 турат. Демек, биринчини квадратка көтөрөбүз. Тамыр астында 2'nin квадраты кошулган 2 турат, 2'ни жазабыз. А турат, анын ордуна тамыр астында 2 көбөйтүлгөн тамыр астында 3 турат. Азыр биз бул жака жеттик. Кошууну жазат экенбиз. Тамыр астында 3'тү квадратка көтөрөт экенбиз. Кашага алып жазалы дагы, тамыр астында 3'тү квадратка көтөрүп экенбиз. Так, минус. Андан кийин
минус белгisi турат. Ага көңүл бурбай эле туралы. Бул жакта тамыр астында 25-тин квадраты. Тамыр астында 25-ти квадрат көтөргөндө квадрат тамыры менен тамыр квадрат кыскарат дагы жөн гана 25 турат. Анан кошулган тамыр астында 24 турат. Аны көчүрүп гана жазам. Так, барабар дейбиз. Барабар. Тамыр астында 2-нин квадратты көтөрсөк 2 гана болот. Кошулган бул жактагы көбөйтүүлөрдү аткара турган болсок 2-нин өзүн жазабыз дагы. Тамыр астында 2-ни тамыр астында 3-кө көбөйтсөк тамыр астында 6 чыгат. Кошулган тамыр астында 3-түн квадраты жөн гана 3 берилет. Так, минус кашаны ачабыз. Кашанын сыртында эгерде минус белгиси болсо, кашанын ичиндеги белгилер өзгөрөт. 25-тин белгиси плюс болчу, минус 25 болду. Андан кийинкисинде плюс 24 турат, минус тамыр астында 24 болот. Так, барабар дейбиз. Окшошторду топтоп салсак болот. Бул жактан 2, 3, минус 23 окшош. 2, 3 кошсок 5, 5 минус 23, минус 20 болот. Андан кийин плюс 2 тамыр астында 6. Муну эчтеке кыла албайбыз. Эми караңыздар, минус 24 деп жазылып турат. Минус 24-тү биз көбөйтүүнүн түрүндө жазып алсак болот. Муну 4 көбөйтүлгөн 6 деп жазсак болот. Барабар минус 20 деп жазылып турат. Кээ бирөөңүздөргө айтып коеюн, бул эсеп вообще эле түшүнүксүз болушу мүмкүн. Себеби сиздер мурунку материалдарды билбей жатасыздар деген сөз. Математикада темалардын баары тең тыгыз байланышта. Мисалы, бул жакта кыскача көбөйтүүнүн формуласын билиш керек, тамырлар тууралуу анча мынча билиш керек. Андан сырткары кашыларды ачканда билишибиз керек болду. Эгерде 3 материалды билбей турган болсоңуздар, сиздер бул эсепти чыгара албайсыздар деген сөз экен. Ошондуктан математикага чыгаргандан нөлдөн баштап катар менен кетишиңиздер керек. Минус 20, андан кийин плюс 2 тамыр астында 6, минус тамыр астында 4төн 2 чыгат, 2 тамыр астында 6. Ошондо булар менен булар жоюшуп кетет экен дагы, бир гана минус 20 калды. Демек жообу бул жакта минус 20 экен. Ушул жообу туура. Эгерде сиздер жеке менен даярданам десеңиздер, WhatsApp номериме кайрылсаңыздар болот. Бизде атайын онлайн курстар бар. Жекече жана группада өтүрүлүчү курстар, жекече курстар Zoom аркылуу өткөзүлөт. Ошол курска жазылып окусаңыздар болот. Баардыгын тең нөлдөн баштап окутабыз. Эгерде сиздердин деңгээлиңиздер жогорку деңгээлде боло турган болсо, анда ошол темалардан ары улантып, андан ары сиздердин деңгээлиңиздерди жогорулатабыз. Эгерде сиздер жекече окуй турган болсоңуздар, андан сырткары сайт аркылуу онлайн окуу бар. Ал жакта болсо деңгээлге карабайбыз дагы, баардыгын тең нөлдөн баштап окутабыз. Эки курстун бирөөсүн тандап катышсаңыздар болот. WhatsApp номер бул жакта турат экранда, жана ошондой эле комментарийде жана ушул видеонун описаниясында болмокчу. Эгерде сиздерге ушул видео пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө бас басыңыздар, жана каналга катталып коңгуроону жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийде алып туруңуздар.